боюнча жайылып, учурда 50ден ашык китепкана 40 миңге жакын жаңы адабият менен толукталды. Жаштардын демилгеси менен башталган саамалык негизинен өлкөнүн көп аймактарында колдоого алынды. Ал эми аталган долбоордун алкагында май айында жүргүзүлгөн Саманчынын жолу повести боюнча өткөрүлгөн конкурстун Бакыян айыл аймагында мектеп окуучулары арасындагы жеңүүчүлөрү облус башчысы Бакытбек Нарбеков менен жолугушту. Анда мектеп окуучулары менен эркин темада сүйлөшүү жүрүп, анын алкагында өкүлчүлүктүн атынан ар бир окуучуга бирден китеп белекке тапшырылды. Теманы кабарчыбыз улантат. Bir адамдан bir kitap долбоору 2019-жылдын февраль айында жаш активисттер тарабынан уюштурулган. Жаш муундун демилгеси менен башталган саамалык негизинен өлкөнүн алыскы аймактарында кызуу колдоого алынды. Жыл башынан бери жалпы республиканын, анын ичинде облусубуздагы көптөгөн айыл кыштактарында жана райондордо студенттер, окуучулар, ыктыярчылар ар бир үйдүн каалгасын кагып, телефон чалып, социалдык тармактар аркылуу видео түрүндө кайрылып, коомчулукту ушул долбоорго салым кошууга чакырып, анын алкагында өлкөдөгү 50ден ашык китепкана 40 миңге жакын жаңы адабият менен толукталды. Bir ayga bir kitep долбоорунун максаты айыл жергесинде китеп окуу маданиятын жайылтуу. Бул 2020-жылы өз ишмердүүлүгүн жүргүзүп келүүдө. Буга чейин 4 оюн болду, жалпысынан февраль, март, апрель, май айларында. Биз ошол учурда жөн гана китеп окуу конкурстарын уюштуруп койбой, саякаттарды, ар кандай формалдуу эмес билим берүүнү жайылтуу боюнча тренингтерди уюштуруп келебиз. Ал эми аталган долбоордун алкагында буга чейин Кара Буура районунун Бакыян айыл аймагында Чыңгыз Айтматовдун Саманчынын жолу повести боюнча конкурс өткөрүлгөн. Алгач мектеп окуучулары катышкан конкурста жеңүүчүлөрүн бүгүн Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин Талас облусундагы Ыйгар Мукто өкүлү Бакытбек Нарбеков кабыл алып, китеп окууга үндөө менен ар бир инсан татыктуу билим алууга укуктуу экенин баса белгиледи. Китеп окуу долбооруна катышып жүргөн биздин жакшы азамат, жаш келечектер экенсиздер. Сиздерди дагы бир жолу кош келиңиздер деп күтүп алып, азыр пикир алмашалы. Ушу жалпы Талас облусунда, анын ичинде мынакей республикалык деңгээлде китеп тойду азыр эле белгилеп кеттиңиз. Ушул китеп той боюнча биз маалыматыбыз бар. Ушул өзүңүздөр койгон долбоор өзүнүн жыйынтыгын берип, ошол астыга койгон максаттарына жетишин каалайм. Долбоордун максаты жалпы элди китеп окууга үндөө, жаркын келечекке салым кошуу жана шаарлардагы, аймактардагы, алыскы айылдардагы китеп тартыштыгын жана китепканалардын маселесин чечүү. Мектеп окуучулары китеп окууга кызыгып, мындан ары бул саамалык уланса деген ниетте.